Салам достор. Каналга башка темада видео даярдалып жаткан. Бирок имиш болуп жаткан сөздөр чындыкка айланып, күтүлбөгөн жерден Израиль Иранга кол салды. Ошондуктан мен сиздерге мындагы кырдаал боюнча кыскача маалымат берүүнү туура көрдүм. 13-июнга караган түнү Израиль аскердик операциясын баштап, Иранга аба чабуулдарын жасады. Израилдин аба аскердик күчтөрү Ирандын аскердик жана өзөктүк инфраструктурасына сокку уруп жатат. Амкелеви деп аталган бул операция Арыстан эли дегенди түшүндүрөт. Операция башталары менен Израилдин премьер-министри Нетаньяху элге кайрылып жатып кыскача мындай деди. Израилдин тарыхында бир нече убакыт мурун Амкелеви операциясы башталды. Биздин учкучтарыбыз Ирандын ар кайсы аймактарындагы бир нече объекттерге сокку урууда. Бул уникалдуу операциянын максаты Иранды өзөктүк, баллистикалык ракета жана аскердик мүмкүнчүлүктөрүн жок кылуу. Буга чейин Израиль өзүн коргоо менен бирге тегерегиндеги араб өлкөлөрүндө Ирандан келчү коркунучтан сактап келген. Бул окуя тарыхта калат. Израиль Иран элине каршы эмес, андагы режимге каршы деген мазмунда кайрылуу жасады. Операция негизинен 3 этапка бөлүндү. Биринчи толкун абадан коргонуу жана ракеталык объекттерге сокку. Экинчи толкун кайрадан аскердик жана өзөктүк объекттерге чабуу. Үчүнчү толкун режимдин жүрөгүнө жетүү, өзөктүк инфраструктураны талкуулоо болду. Ошентип операция күтүлбөгөн жерден түнү башталып, алгач Ирандын абадан коргонуу системалары, Ислам революциясынын сакчылар корпусу жана Иран армиясынын базалары соккуга алынды. Ошол менен бирге айрым жогорку даражалуу аскер кызматкерлеринин жашаган үйлөрүнө да чабуул жасалды. Ирандагы бир нече стратегиялык объекттер түндөн кечке чейин аткыланды. Тегеран шаары, анын ичинде Азгөл жана Фармания дубандары, ядролук борборлор Натанс, Фордо, Исфахан, ошондой эле Табриз, Хамадан, Керманшах, Сардаш, Хондоп жана Хорамабаддагы объекттер Израилдин максатына алынган. Ирандын ПВО системалары дээрлик жок кылынгандан кийин аткылоочу учактар каалагандай бомбалаган. 200 учак 100дөн ашык жерге 330дан ашык бомба таштаган. Ал эми Ирандын абадан коргонуу аракеттери натыйжасыз болгон. Зениттик курал менен F-35 учактарын аткылоо жакшы натыйжа бербейт. Бул аба чабуулдары Ирактын аба мейкиндигинде жүргүзүлүп жатты. Тактап айтканда чабуулду Ирактын аймагынан Израиль жасады. АКШ көзөмөлдөгөн бул аймактагы Израилдин чабуулу АКШ менен алдын ала координацияланган. Израилдик учактардын бомбалоосу мындайча ишке ашып жатты. Учак тиешелүү жерлерди бомбалап, кайра базага кайтып келет да, май куюп бомба байлап кайра учат. Бул аракет 1500 чакырым аралыкта ишке ашууда. Мындай күтүлбөгөн соккунун жыйынтыгында бул кызматкерлер жок кылынды. Мухаммед Багери, Иран армиясынын башкы штабынын башчысы. Али Шамхани, Ирандын жогорку лидери, Хаменейдин кеңешчиси, өзөктүк программага жооптуу болчу. Фаридун Абаси, Ирандын атомдук энергия уюмунун мурдагы башчысы. Мухаммед Махди Техранчи, өзөктүк долбоорду жетектеген Илимпос. Хусейн Салами, Ислам революциясынын сакчылар корпусунун башчысы. Багриден да маанилүү фигура болгон. Фордо жана Натанстагы уран байытуучу жайларга сокку урулду. Бирок бул жердеги атомдук станция тынчтык максатындагы объект болгондуктан азырынча бомбалоого алынган жок. Израиль абадан гана эмес, деңизден да сокку уруп жатат. Ал үчүн андан мурунку күнү Йемендеги хуситтерди тазалоону шылтоо кылып, Израиль флотун Кызыл деңизге жылдырган. Ал эми Иран тараптан жооп сөзсүз болоорун эске алып, катуу даярдык жасалган. Хаменей Израилге мүмкүн болсо АКШга да ачык согуш жарыялап жибериши ыктымал. Бирок бул менен Иран өзүн толук кыйратып алышы да мүмкүн. Тегеран көпкө күттүрбөй Израиль бул кылган ишине өкүнө тургандай жооп аларын айтты. Артынан эле 100дөн ашык шахид дрондору учурулду. Бул дрондор максатына жеткиче Израиль тараптан учактар менен ПВО менен жок кылынды. Кечке жок Тель-Авив шаарына ракеталык сокку урулду. Эң кубаттуу кабатталган Израилдин аба коргонуу системасы ракеталарды өткөрүп жиберип жатты. Жыйынтыгында шаардын так ортосуна мамлекеттик имараттарга жакын жерге түшкөнү кабарланды. Бул коргонуу системалары дүйнөдөгү эң күчтүү системалардын бири.
Бирок ошентсе да ушунча узак аралыктан келип ПВОну бузуп өтүп шаардын так ортосуна түшкөнү таң калтырды. Иранда азыр 800гө жакын ракета бар. Аларды 200дөн 1 соккуда колдонсо, кеминде 4 ирет чоң масштабдуу чабуул болушу мүмкүн дегенди билдирет. Израилде коопсуздукту алдын алып, бардык массалык иш-чаралар токтотулду. Окуу процесси токтотулду. Калкка бомбадан баш калкалоочу жайларга жакын болуу буйрулду. Кече түнү аткылоо болбосо да, элди ойготуу үчүн сирена берилген. Бен-Гурион аэропортундагы бардык каттамдар токтотулуп, учактар коопсуз өлкөлөргө эвакуацияланып жатат. Конфликттин узактыгы азырынча белгисиз. Бул бир нече күндүк кыска, бирок катуу уруш болушу да мүмкүн. Азыр Иран жетекчилигинде баш аламандык жүрүп жатат. Көптөгөн чечим чыгара турган адамдар өлтүрүлгөн же жаракат алган. Бул окуянын негизги этабы 7 октябрда башталып, ошондон бери чыңалуу күчөгөндөн күчөп келген. Израиль акырындык менен Ирандын прокси күчтөрүнө, тагыраагы Иранга көмөк болчу күчтөргө чоң зыян келтирди. Азыр Израиль болочокто Ирандан келчү бардык коркунучтарды, мисалы өзөктүк, ракеталык, дрондук жана жалпы аскердик күчүн жок кылууну көздөдө. Америка бул ишке эч кандай тиешеси жок позицияда турган. Бирок кийин Трамп өзүнүн соц баракчасында биз аларга мүмкүнчүлүк бердик, алар аны колдонгон жок. Эми катуу сокку жеди. Жана бул акыркысы эмес. Мындан да катуусу алдыда. Азыр да кеч эмес. Макулдашса болот деди. Белгилей кетсек, АКШ мындан мурун 12 апрелде Иранга ойлонуп чечим чыгаруу үчүн 60 күн убакыт берген. Ошентип 61 күнү сокку урулуп отурат. Бирок ал учурда Иран АКШнын талаптарын четке каккан. Алар уран байытууну уланта берерин жана өзөктүк программадан баш тартпай турганын билдиришкен. Демек, бул Израилдин аскердик операциясы АКШнын ультиматуму аткарылбай калгандан кийин башталган деген пикирди бекемдейт. Менин жеке баамымда дүйнөдө эл аралык укуктук, мыйзамдык келишимдер формалдуу гана болуп, иш жүзүндө эч ак эле бир тарап иштеп калгандай сезилүүдө. Эмнеге дегенде, бир өлкө өзүнүн ичинде эмне жасаса өзү билет да. Анында тиги жасаса болот, бул жасаса болбойбу деген суроо туулат. Ырас, уранды байытууга каршы болсо, анда эки тарап тең бирдей токтотушу керек. Бул жерде Израилди Иран жок кылам деп түп-түз коркутуп келген дегендер болушу мүмкүн. Оба, коркутуп түз көкүтүү болуп келген. Бирок бул аскердик агрессия дегенге жатпайт да. Дээрлик 100 миллионго жакын калкы бар Иранды толук кырып таштап кое албагандан кийин башка жол менен келишсе болот беле деген ой келет. Себеби азыр күч менен баскан менен жаштардын эсинде өч алуу сезими калып, муундан муунга өтүп, чыр бүтпөй келе береби деген ой пайда болот. Балким башка себептери бардыр. Кантсе да, бери дегенде 70 жылдан ашкан жакынкы чыгыштагы чыр дагы бир нече жылга узарат көрүнөт. Азырынча достор, кыскача маалымат ушундай. Окуялар абдан бат өнүгүп жатат. 1 сааттан кийин кандай болору белгисиз. Жогорудагы маалыматтар Катарга таандык Al Jazeera, АКШга таандык Fox News каналдарынан топтолду. Видео жакса лайк басып, каналга жазылып катталганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуз.